Обещает обильные ливни, барометр волна опускается снова. Барометр волна опускается. Интернет блоктарында мындай тасмалар байма-бай чыгып, соц тармактар аркылуу жайылып, унааларга газ баллон коюп алгандарга эскертүү катары тартууланып келет. Албетте муну көргөн айрымдары кооптонуп, газ коюуда миң ойлонуп, ал эми коюу чечимин кабыл алса да тийиштүү адистерге текшертип, анан орнотушта айрымдарына баары бир. Өнөмдөр иретинде бул жабдыкты орнотуп алгандар көп учурда тийиштүү процедураларды өтпөстөн арзаныраак кылып орнотуп жүрө бергенди сүйүшөт. Ал гана эмес, аларды мынтип кооптуу орнотулган жабдык менен жүрө беришине айрым мамлекеттик кызматкерлер колдоо көрсөтүп, анысын мыйзамдаштырууга жардам беришет. Журналисттик иликтөөнүн кезектеги чыгарылышы так ушул маселе туурасында болмокчу. При вас открою распечатывание этого конверта, и мы будем сличать ксерокопии денежных средств. Окуяны башынан айтсак, биздин редакцияга өзүн жашыруун калтыргысы келген жаран кайрылып, Нургазы аттуу киши мыйзамсыз орнотулган газ баллонду мыйзамдаштырып берем деп айтып жатканын маалымдайт. Ага дайли катары экөөнүн ортосунда болгон телефон сүйлөшүүсүн жөнөтөт. Алло, салам алейкум. Алейкум. Нургазы деген байке болуп келди? Ооба. Байкесин мен бияктан машина газ установкагандан сизге сал дейт да. Газ установка. Владислав деген бала. Сага отдельно особо отмет керек-ти. Кандай особо отметти? Газ установка кылдың, особо отмет керек-ти техпаспортта, туурабы? Мындай эле ГАИ үчүн эле чечпи же законный кылдырат? Законный эле да. Законный кылдырсаң анда республиканский ГАИге барып, заявление жазып, эме болушуң керек да. Анан жумушу көбүрөөк. Законныйды канча түшүп келет акчасы эми билбейсиз? Билбейм, где-то 8.000 чейин барат да, что улейшилса, мен жашап көргөн эмесмин. Мындай ГАИ үчүн эле болсочу? ГАИ үчүн болсо 2.000 сом штамп басып коюп берет ичине. Пока техпаспорт алмашпайынча жүрө бересиң да. Понятно. Ошак билсеңиз, Ооба. Понятно. Хорошо, ладно. Ойлонуп көрчү. Бул маалыматты биз алган соң тийиштүү органдарга кайрылуу чечими кабыл алынат. Тактап айтсак, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчисине кат менен кайрылып, маалыматты тактап жана тийиштүү чара көрүп берүүнү өтүнгөнбүз. Андан көп өтпөй аталган кызматтын өкүлү байланышка чыкты. Бизге НТС каналынан маалымат түшүп, жана ыкчам маалыматтын негизинде каржы полициясы автотранспорттук каражаттардын транспортунда өзгөчө белги деген мөөрдү басуу факты боюнча бир катар ыкчам издөө иш-чаралар жүргүздү. НТС каналынын берген аудиозаписте Нургазы аттуу жаран автоунаага газ баллон орнотуу боюнча өзгөчө белгилер графасына мөөр басып бергени үчүн 2000 сом алат. Алгачкы экспериментте Нургазы аттуу киши менен жолугушуп, чындап эле мыйзамга баш ийбей, кооптуу жабдыкка уруксат берип, акча алып жүрөбү деген маалыматты тактоо керек болду. Ал үчүн каржы полициясы атайын операция даярдап, бул жол менен ошондой кызматка муктаж баланы таап, анын автотранспорттун каттуу талонуна мөөр бастыруу чечими кабыл алынды. Финансовая полиция было поступило обращение от редактора программ НТС Джекшеева о том, что некое лицо, вернее, была получена аудиозапись разговора между двумя людьми, согласно которой один участник этого разговора готов предоставить печать свидетельства о транспортных средств особой отметки за определенную плату. Нам в техническом паспорте отсутствуют какие-либо отметки, вот, что он пустой. Да, сейчас возьмите. Следующая купюра 500 сомов, CF 64 188, и последняя купюра это CC 16 52 751.
Транспорт каражаттарын каттоо департаментинен алыс эмес жерде алдын ала жолугуп, ага биздин чыгармачылык топ катышып, каржы полициясынын кызматкерлери иш менен тааныштырышып, анан анын жүрүшүн түшүндүрүп берди. Даярдык иштери аяктаган соң бул ишке жардам берем деп ыктыярчы болгон жаран Нургазы аттуу киши менен телефон аркылуу сүйлөшүп, экинчиси айткан жерден жолугушуу уюштурулду. Нургазы байке, ситуация такая. Я ваш номер от Владислава взял. Через знакомых, в общем. И у меня на машине установлен газ, и постоянно гаишники тормозят, сказали, что вы сможете помочь. Так, машина на вас оформлена? Машина оформлена на генералке, получается, на меня. Ну, она будешь оформлять его? Ну, пока буду ездить. Пока будешь ездить, да? Угу. Если собираешься оформлять, то тебе не стоит ставить часть. Если будешь так же ездить, то есть резон поставить. А если буду оформлять, то это с чем связано? Ну, тот часть, которую мы тебе поставим, она не будет действительно при оформлении. Понял. Ну нет, часть, которую мы поставим, она только для ГАИ, чтобы гаишники вас не штрафовали. Чтобы гаишники не останавливали, да? Не штрафовали. Не штрафовали. Ну, в принципе, для меня это сойдет. Сойдет? Да, потому что меня сейчас именно вот по поводу гаишников я звонил вам. Все, ну, сколько он? Я уже отсунул гаишника. Ну, раза 3 я точно попался. Останавливаю, допустим, для пешехода, а потом видишь, что газ установлен, и на тебя газ тоже. 2000 тонн штраф, да? Ну, от 1000 я платил. А этот... Не, официально 1000 тонн. Официально 2000, да. И через суд снимает газовое оборудование, и суд тоже там штраф. Меня до этого, благо, не доходило. Вы сейчас на работе? Сейчас я на работе. Это так, я сейчас в ГорГАИ. Если в течение минут 10-15 победы вы там еще будете? Да. Вы сказали, сколько? Минимум 2. Минимум 2, да? Да. Понял. Хорошо. Сейчас я позвоню, узнаю, тот человек здесь, на работе, не на работе. Вы разве не там сейчас, на развыке? Не, я сам здесь, просто тот человек, который нужен. Который ставит печати. Белгиленген убакытта белгиленген жерге каржы полициясынын экспериментине катышкан жаран транспортты каттоо талону менен кошо барып милиция формасын кийген Нургазы аттуу киши менен жолугушту. Бул жолдогондой эле тартип сакчы кызматы үчүн делген 2000 сомун документтери менен кошо алып транспорт каражаттарын каттоо департаментине кирип, көп өтпөй мөөр басылган документти көтөрүп чыкты. Нургазы байке? Салам. Кайсы район? Свердловский район болсо ай комфорт берет, жол болсо. Эмнегедир мөөрдү басып, газ жабдыгы мыйзам чегинде орнотулгандыгын жазып, бирок бүгүнкү күн менен эмес, 1 жыл мурда коюлгандай кылып берет экен. В оперативном эксперименте технический паспорт заполнен не был. Сейчас мы видим, после того, как данный гражданин нам вновь вернул данный технический паспорт, отметка, видим, да, установлен газобаллонное оборудование по заключению ГУПМ МВД КР от 25.11.2017 года, исходящий 251/17, роспись. Мы видим, да? Завтрашним числом, да? Нет, не, 17-й год. Да, 17-й год, да. Сейчас ксерокопию из данного технического паспорта мы снимем. Мынты өзүн жашыруун калтыргысы келген жарандын кайрылуусу каржы полициясынын иликтөө иштерин жыйынтыгы менен такталып, жана Нургазы аттуу милиция кызматкери ичкери кирип мөөр басып чыкканына караганда катышы бар дагы бир адам барбы деген божомолдор менен иш козголуп, аларды колго түшүрүү чечими кабыл алынат. Каржы полиция бул маалыматты тактоо үчүн атайын тириштирүү иштерин жүргүзүп, ал киши чындап эле ушундай кызматтарды көрсөтүлүп жүргөнү далилделди. Бул факты боюнча каржы полициясынын тергөө башкармалыгы 304, 315 жана 350
беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Биринчи экспериментти маалыматты текшерүү үчүн кылышса, экинчисин такталган маалымат боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдү колго түшүрүү даярдыктарын көрүштү. Ал үчүн да транспорттук каражатты каттоо департаментинин тегерегинде жолугушуп, биздин катышуубуз менен дагы бир ыктыярчы жаран, ошондой эле газ жабдыгын орнотуп алган деген божомол менен даярдалып, Нургаз аттуу тартип сакчы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Алло, Нургаз байке. Ау. Салам алейкум. Бул Алейкум. Чалотам. Сизге айтып эле, Ага. досум чалат. Газым турат да, бирок газ менен жок азыр. Жолдон жайлар кыйнай берет. Бүгүн бүтүп салат, бир 2:30-3 чейин салып кетсе, бүтүп тура аласыз байке. Хорошо. Качан бошойсуң, бошогондо чал биринчи мага, макулбу? Всё хорошо, мен босоп чыгып атканда сизге чалып коем байке. Бул ирет тартип сакчы каржы полициясынын кишти менен формасы жок келип жолукту. Ошол эле тартипти карманып, техталон менен каражатты алып, ичкери кирип, кайра мөөр басылган документти алып чыкты. Бул иреттагы чала көрүнгөн болжол менен номер 6 мамлекеттик каттоо кызматынын мөөрү басылып, аны дагы 2017 жылы менен каттап койгон. Бул иш дагы бир ирет далилденген соң даярдыкта баарына көз салып турган каржы полициясы өз иштерин аткара башташты. Алгач эле Нургазы аттуу тартип сакчыны колго түшүрүп, анан болжол менен транспорт каражаттарын каттоо департаментинде мөөр басып берген кишини кармоо үчүн экиге бөлүнүп кирип барышты. Спокойно, залопайся, руки не трогаем. Руки не трогаем. Все. Руки не трогаем. Спокойно. Мы являемся сотрудниками финансовой полиции. Проводим мероприятие здесь. Будьте добры, буквально минут 10. Шаг на... Не подходить с вами больше. Хорошо, Ваня? Сраныч. Транспорт каражаттарын каттоо департаментинде кимиси мөөр басып жатканын аныктагыча убактылуу аталган ишкананын ишин токтотулду. Бул жердин бардык кызматкерлерин ордунан тургузуп, жылдырбай көзөмөлгө алышты. Ал эми сыртта иштеп жаткан каржы полициясы Нургаз аттуу тартип сакчыдан өздүк тинтүү менен алдын ала белгиленип берилген каражаттардын бир бөлүгүн жана кызматтык бөлүгүн табышты. Я являюсь сотрудником финансовой полиции центрального аппарата. Макеси, сейчас мной будет проводиться оперативно-следственное мероприятие. Первое. Да, удостоверение сотрудника милиции. Видим, да? Давайте. Денежные средства. Рахмат Болда. Так, номиналом по 200 сомов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 купюр по 200 сомов достоинством. А также одна купюра 500 сомов. CD 93 68 433. Итак, совпали купюры. CD 93 68 433. Көп өтпөй анан мөөр басып жүргөн Мирлан аттуу жаранды колго түшүрүштү. Буга чейин болжол маалыматтарга ылайык жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматында бир канча жыл иштеп, кийин мамлекеттик каттоо кызматында да иштеп, ар кандай себеп менен жумуштан кеткен экен. Анан учурда кандайдыр бир жолдор менен мөөр көтөрүп алып, Нургаз аттуу тартип сакчы экөө сүйлөшүп алып, мыйзамсыз иштерге барып жүрүшкөн дешет каржы полициясынан. Отырсам. Руки на стол поставь, на стол. Эл аралап жүргөн жеринен мөөр эсин кармап, аны текшерүүгө киришти. Анан кылмыш иши менен тааныштыруу учурунда чөнтөгүнөн телефонун алымыш болуп, мөөрдү үстөл астына ыргытып салайын деди. Бирок бул аракети ишке ашпай, каржы полициясынын кызматкерлери аны көрүп калышты. Чабач. Телефон бияққа қойсаңыз. Телефон қойшы қойып қойсаңыз. Жоқ, чалап. Телефонды қойып қойсаңыз. Қалшылдау. Спокойно. Что он дает? Так. Что он дает? Стой. Стой. Қойшы, байке. Ол емне печать? Екеуміз столды өзіңір алып шықпады ғой. Вот камера стоит, стола
В смысле со стола вытащить? Со стола сейчас вытащили же сами. Вот сидит, понятый стоит. Милициядан шақырасыз, описательный аласыз, bundan аласыз. Тийиштүү процедураларды аткарып жатып, бул жаран өз ыктыяры менен чөнтөгүндөгү акча каражаттарын алып чыгып берди. 20 000 сомдон ашуун каражаттын арасынан анан алдын ала белгиленген 2,5 миң сомдун 1000 сому чыгып берди. Көрүп атасыз, эмне деп жазылып турат? Сизден сурап атам. Взятка деп? Все, вторая купюра. Взятка, ГБО, газобаллонное оборудование. Акча каражаты менен мөөрдөн сырткары бул убактылуу жумуштуз. Бирок кандайдыр бир шылтоолор менен күндү транспорттук каражаттарды каттоо департаментинде жүргөн жаранды өздүк тинтүү учурунда 083 справкаларда табылды. Город Ташкумыр. Так. Медицинская справка. Пустые медицинские справки. Замечайте сразу. Понты видите? Да. Не заполненные, готовы пустые медицинские справки. Бул справканы маалымат үчүн айтсак, аны айдоочулук көлүк аларда сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп туруп алчу документ. Бул табылган кагаздарга процедурага ылайык өтө турган бардык дарыгерлерден текшерүүдөн өттү деген мөөрлөр менен колдор коюлган экен. Бирок кимге таандык справка экени жазылган эмес. Андыктан бул справканы сурап келгендерге мыйзамсыз жардам берип жүргөнбү деген шек жаратат. Ордунан тинтүү иштерин жүргүзүлүп жатканда, милиция кызматкеринин машинасынан каржы полициядан тарабынан берилген 1500 сом, ал эми экинчи жарандан 1000 сом табылган. Ошондой эле экинчи жарандын чөнтөгүнөн мөөр чыкты. Ал мөөр мамлекеттик каттоо кызматына тийиштүү экени аныкталды. Ошондой эле 083 справкасы табылган. Ошол справкадан 3 табылган. Бул справкаларда бардык мөөрлөр басылып, дарыгерлер кол коюшкан. Бул фактылар боюнча каржы полициясы мамлекеттик каттоо кызматында жана саламаттыкты сактоо министрликте териштирүү иштерин жүргүзүлүп жатат. Шектүүлөр кармалып белгиленген каражаттар менен мөөр табылган соң департамент өз ишин улантты. Ал эми каржы полициясы мындан ары мөөр менен шектүү справкаларды көтөрүп жүргөн жарандын үйүнө тинтүүгө барышты. Значит, для проведения указанного неотложного обыска вынесено соответствующее постановление. Значит, в производстве обыска присутствуют, принимают участие. Үйүндөгү тинтүү иштерин башында эле 2 кабаттан турган үйдүн кире беришиндеги эле тартмалардын биринен каржы полициясынын кызматкери үй кожойкеси жана күбөлөрдүн көзүнчө ар кайсы унааларга жана ар кайсы адамдарга таандык 8 транспорттук каражатты каттоо талондорун табышты. Это чьи машины? Ваши, да? Да. Это все ваши машины? Mitsubishi Pajero. Там фамилии сзади. Это все ваши машины, да? Абдухалитов, Ренал Лагуна, Исмаилова Чулпон. Так, давайте так, пока технические паспорта, которые найдены будут. Это вообще вот кому принадлежит? Сумочка, можете сказать? При ДТР по городу Бишкек без подтверждения таможни с учета не снимать. Не растаможенная машина, да? Это кому принадлежит сумочка? Не знаю. Так, Давай это все. да, если отдельно блюдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 технических паспортов. Видим, да? Я пока отдельно убираю. Бул документтерди каттап өздөрүнө алышып, тинтүүсүн улантып, анан шектүүнүн бөлмөсүнөн дагы бир техникалык талон менен справкалар табылды. Наверх больше нету. А ты желтый смотрел? Ее открывать, да? Тут тоже не домой огни.
2 кабаттан турган үйдү тинтип чыгууга жалпы жолдон 1 саатка жетпеген убакыт кетти. Ар бир бөлмөсүн карап чыгып, ишке байланышы бар же шектүү документтерди протоколго киргизип алып кетишти. Ал эми акча каражаттары менен колго түшүрүлгөн мурда жол күзөтчү болуп, кийин мамлекеттик каттоо кызматында иштеп, учурда убактылуу жумушсуз мөөрөсү менен Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын старшинасын убактылуу кармоочу жайга киргизишкен. Бирок 1-июнь күнү 1-май райондук соту тактап айтсак баарыбызга белгилүү Айбек Эрнис уулу 2 шектүүнү тең үй камагына чыгаруу ийген. Бирок бул окуянын акыркы чекит эмес. Шектүүлөр айрым чоңдорубуздай болуп, өлкөдөн чыгып дайынсыз жоголуп кетишпесе эле, кылмыш ишин иликтөө иштерин жыйынтыктап, материалдар сотко өтүп, экинчилери да акыркы чечимин чыгарышмакчы. Белгилей кетсек, каржы полициясынын тергөө башкармалыгында 3 берене менен кылмыш иши козголгон. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык жана документ жасоо, жасалма документтерди колдонуу дегендер. Андыктан бир гана өз коопсуздугун эмес, жолдогу башка жүргүнчүлөрдүн да коопсуздугун тобокелге салган айдоочулар мынтип кара ниет адамдарынын капчыктарын мыйзамсыз акчага толтурбай, тийиштүү текшерүүлөрдөн өтүп гана газ жабдыгын орнотушат деген ниеттебиз. Ал эми мындай жол менен акча жасап байып жүргөн мамлекеттик кызматкерлерибиз бул ишке барарда миң ойлонушат деген үмүт бар.